Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар бүгүнкү силер менен болчу маек. Бул мамлекеттик ипотекалык компания жөнүндө. Өткөндөгү жумада Москва шаарына ошо ГИКтин государственный ипотечный компаниянын директору келип кетти, Алмамбет Шыкмаматов. Ал киши биздин мекендештер менен жолугуп, ошол мигранттарга Кыргызстандан кантип ошо ГИК программасы менен, ипотека программасы менен батыр алса болот экенин бир сыйра айтып кетти. Ошо боюнча сөз болмокчу. Сөздү баштаардын астына биздин каналга катталып досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Себептеги миграцияга тиешелүү мекендештер үчүн эң актуалдуу суроолорду ушул жерден көрө аласыз. Венера Акматалиева Россияда иштеп жатканына бир топ болгон эки уулу бар. Учурда мамлекет ишканадан ипотекага үй алуу үчүн аракет көрүүдө. Госипотекага үмүт артканын качып кетпейт, алдап кетпейт. Эң негизгиси. Кандай гана фирмалардын баарын көрүп атабыз. Бирөөсү дагы ороону алып дагы элди алдагандарды көрүп атабыз. Кудайга шүгүр, ошолорго кабылып калбаганыма Кудайга шүгүр. Эскерте кетсек, январдын аягында президент Садыр Жапаров менин үйүм 2021-2026 программасынын негизинде жарандарды социалдык турак жай менен камсыз кылууга багытталган жарлыкка кол койгон. Ага ылайык мигранттар мамлекеттик ипотекалык компаниядан үлүштүк курулушка катышып 8% чен менен 15 жылдык мөөнөткө ипотека алса болот. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, баарыңыздарды улуу орозо айыңар менен куттуктап кетмекчимин. Негизи Кыргыз диаспора кеңешинин өзүнүн салты бар. Жыл сайын ошо орозо айында Сахарова барып, Субсик Сахаровда көп мекендештер жатат. Ошол жака барып ифтар берип, андан тышкары орозо айткка да катышабыз. Быйыл болсо бир нече жолу катышабыз деп ниеттенип атабыз. Ошо эгерде биздин жааматка кошулуп, Сахаровда мекендештерди колдоп ифтарга кошулам десеңиздер, мен силерге ошо картаны айта кетейин. 2202 20 62 18 01 13 23 Кубанычбек О деп чыгат. Ар бир жардамыңыздарга разы болобуз. Ошол улуу орозо айында сооптуу иштерди мекендештерге жардам берип чогулалы. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, эми жолугушуу 2,5-3 саат болду. Аябай көп суроолор болду, сунуштар болду, түшүнбөгөн суроолор болду. Ошонун бүт баарын эми ток этер жерлерин силерге айтып берейин. Биринчи рет, эгерде Кыргызстандан квартира алам десеңиздер, ошо мамлекеттик ипотека компаниядан. Биринчи условиясы бул ошол квартиранын 50%-ын төлөш керек. Анан кийин көп мекендештер суроо берди. Негизи мигранттар 50%-ын төлөй албайт. Жок дегенде 30%, жок дегенде 20%ка түшүрүп бериңиздер деп сурасак, бул ошол өздөрү туураланган критерий экен. Ошол өзүнүн эсептөөсүндөгү эсептеп чыгып, ошо 50%-дан ылдый тилекке каршы түшпөйт деп айтты. Бирок эң жакшы жери, эгерде орточо эсеп менен 1 квадраттын баасы рынокто, базарда, башка курулуш компанияларда 850-900 миң доллар болсо, мамлекеттик ипотекалык компаниянын эң жогору чектөөсү 650 доллардан ипотека кылып, 650 доллардан сатканга уруксат экен. 50%-ын төлөгөндөн кийин калган 50%-ын болсо 15 жылга 8%, жылына 8% жылдык менен мамлекет тарабынан ошондой кылып жеңилдетип берилет экен. Ошон үчүн тилекке каршы же тилекке каршы эмеспи 50%-ын топтош керек биринчиден. Экинчиден, эч кандай справка о доходности кереги жок. Эгерде силердин жараныңар башка жаран болсо, Орусиянын жараны же башка өлкөнүн жараны болсоңуз, ал деле эч кандай маани ойнобойт. Эң негизгиси туулган жериңиз Кыргызстанбы, Кыргызстандын мурдагы жаранысызбы, Кыргызстанда төрөлгөнсүзбү, ошонун негизинде эле жетет. Бүт заявканы бүт бара электрондук түрдө берет экен. Ошо электрондук түрдө мен силерге азыр тиге видео бүткөндөн кийин киргизип коем, бүт баарын изучать этип көргүлө. Единственное, ошо чет элде жүргөн жарандарга, Москвада жүргөн мисалы үчүн алсак, жанагы каттоо өтүп атканда атайын бир код келет экен. Код болсо ошо Кыргызстандагы таанышыңардын, ата-энеңердин, балдарыңардын же бирөөнүн таанышынын номер жазыш керек экен. Ошо СМС келгенден кийин ошол жерге регистрация катталуу үчүн ошо мобильный приложениеге, личный кабинетке ошо кодду эле киргизиш керек экен. Ошол кодду таанышыңардыкын алып туруп анан өзүңүз киргизип катталып алсаңыздар болот. Анан кийин дагы бир нече айтып кетти, бир нече сөздү. Ошо Кыргызстанда болгон мамлекеттик ишканалардын, министерстволордун, мэриялардын, акимдердин бош жерлерин бүт баарын ошо мамлекеттик ипотекалык компанияга берилип атыптыр. Себеп
ошо Кыргызстанды бүт толук кандуу элдерин үй менен камсыз кылалы деген ой менен. Демек, бул жерде жанагы мен айтып аткан $650 ошол жердин баасы кирбейт. Ошон үчүн мамлекет тарабынан арзаныраак болуп атат. Шыкмаматовдун айтуусу боюнча, тилекке каршы жанагы приложение аягына чейин толук иштелелек. Азыр 1 айдын ичинде бүт кемчиликтин бүт баарын эске алабыз, ошонун бүт баарын жакшынакай жазабыз деп сөз берди, урматтуу мекендештер. Андан тышкары ошол Баткен областында дагы Жалал Абадта, Ошто дагы курулат деп айтып кетти, Караколдо да курулуп атат деп айтып кетти. Ошон үчүн Кыргызстандын ар бир булуң бурчунан кайсыл жерде үй, батир курулса, ошол жака заявка берип, ошол жерден алсаңыздар болот. Эми мамлекет тарабынан болуп аткандан кийин көп курулуш компания ошол кээде банкрот болуп калаткан, кээде ар кандай оор ыкмалдарга түшүп калаткан, ал биздин өзүбүздүн башыбыздан да өткөн. Ошон үчүн бул мамлекет тарабынан болуп аткандан кийин 100% ишеничтүү. Бул жөнүндө дагы мен бул маалымат толук деп айта албайм, себеп деген азыр ГИКтин өзүнүн дагы толуктоолору бар. Ошо толуктоолору аягына чейин чыккандан кийин дагы бир жолу ошо эфир аркылуу силер менен жолугушуп, маалыматтын бүт баарын дагы төкпөй чачпай айтып берем. Бул 1,5 ай, 2 айдын ичинде кайрадан айтып берем. Ошон үчүн ушул видеого кызык болсо, сөзсүз түрдө YouTube каналга кирип туруп, ошо видеону таап туруп, комментарийин жазып койгула. 1,5 жылдан кийин ошо комментарийдин бүт баарын окуп туруп, 1,5 айдан кийин мен силерге кайра толуктоосун бүт баарын айтып түшүндүрмө берейин мекендештер. Кыскасы, маалымат ушундай. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системаларынын эң ыңгайлуусу, мыктысы, шарты жакшысы бул банк мир привилегий болуп жатат. Кыргызстанга приложение аркылуу сом которсо да болот, рубль которсо да болот, жана доллар менен алса да болот. Бүгүнкү күндө Байтүшүм деген банк менен иштешип жатат. Жакын арада Кыргызстандын бүткүл банктары менен иштешип баштайт. Шарттары ыңгайлуу, приложениени көчүрүп алалы. Азыр мен ссылка киргизип коем, андан тышкары QR код аркылуу да көчүрүп алсаңыздар болот. Ада көчүргөндөн кийин тыйын которуп атканда промокод мекен десеңиздер 0,1% эмес, андан дагы арзандатылган чоң скидкалар менен тыйын которосуңар мекендештер. Кыргызстанга, мекенибизге салымыбызды кошуп, экономикасын акча которо берем мекендештер. Заявку на получение госипотеки можно подавать онлайн, не выходя из дома. Для оформления заявки в электронном формате на участие в жилищной программе необходимо зайти на официальный сайт компании gif.kg, нажать на кнопку «Подать заявку». В открывшемся окне нажмите кнопку «Регистрация», заполните все необходимые поля, далее «Сохранить». После регистрации у вас появится личный кабинет на портале и придет смс на указанный вами номер с временным паролем. Для входа в личный кабинет введите ИНН и временный пароль. Далее необходимо будет установить свой пароль. Далее вам необходимо произвести оплату за услуги. В разделе «Оплата услуг» система подскажет ваш лицевой счет и сумму к оплате. Оплату можете произвести с помощью электронных платежей. После оплаты необходимо подтвердить ваш зарегистрированный личный кабинет путем предоставления согласия на обработку персональных данных гражданина, супруга или супруги. Согласие на обработку персональных данных можно предоставить онлайн через мобильное приложение Balance KG. Для этого скачайте приложение Balance KG в Play Market или в App Store. Пройдите онлайн-идентификацию. Затем найдите в меню приложения кнопку «ГОС», далее нажмите кнопку «Регистрация в ГИК». Для супруга или супруги кнопку «Согласие супруга» или же супруги, при этом супруг отдельно скачивает приложение на свой смартфон. После предоставления согласия на обработку персональных данных необходимо войти в личный кабинет. В разделе «Мои заявки» необходимо нажать на «Добавить заявку», внести дополнительные данные и отправить заявку на проверку в государственную ипотечную компанию. Статус заявки должен быть отправлен на проверку. Напоминаем, граждане, осуществляющие трудовую деятельность за пределами Кыргызской Республики, на сегодняшний день могут оформить электронную заявку по данной инструкции.